Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн дагы көп маалыматтар жарыяланып атат. Эл аралык маалыматтык агенттиктеринде аякта Орусия Ирандан Каспий деңизи аркылуу атайын кемелер менен Фатх 360 деген ракеталарды ала баштады. Иран Орусияга 200 ракетаны жеткирди деп айтып атышат. Ал ракеталардын көбүнчө BBC, New York Times жана башка ушул чыгармалар ал боюнча маалымат берип атат. Анын сырткарыда украиндиктер өзүлөр айтып атат, биз деген ушул ирандык ракеталарды мурунтан эле баягы сыныктарын таба шаарлардын ураган жерлеринде, баягы ракета соккон жерлеринде деп айтып атышат. Ошентсе дагы бүгүнкү күнү бул деген эмне үчүн Иран эмгиче Израилге каршы согуш баштабаганы жөнүндө берилген суроолорго кандайдыр бир чектелген жооп бериши ыктымал. Бүгүнкү күнү Иран деген билесиздер, чалгымдар айтып атат, 2-3 айдын ичинде ядердик курал өндүрүшү ыктымал. Өз күчтөрү менен аябай жер астында чоң тереңдикте Израиль жете албаган. Алар ошо атайын уранды байытуучу заттар менен баягы фабрика, центрифугаларды жайгаштырган деп айтылып атат. Демек буларга азыр эгерде тактикалык ядердик курал даяр эмес болсо, анан акчага чоң муктаждык болуп атса, анткени Иранда бүгүнкү күнү ошол мисалы үчүн Орусияга жеткирилген ракеталарга кээ бир маалымат булактардын айтуусу боюнча алар тамак аш жана акча алып атышат да. Орусия доллар, евро менен төлөп атат, үстүнөн дагы ошол баягы бурчак, буудай менен дагы төлөп атат да. Анткени Иранда бүгүнкү күнү ички ошол азык түлүк коопсуздугу бузулган. Акыркы жылдагы кургакчылыктар Иранды аябай алсыздатып койду ушул азык түлүк коопсуздугунан. Ошондуктан алар азыркы кезде тамакты ушинтип курал сатуу менен тамакты сатып алып атышат да. Мурунку Советтер Союзундай болуп атышат да. 85-90 жылкы Советтер Союзундай болуп көрүнүп атышат экономиканын абалы, жана ушул аскерий өнүгүшүнүн абалы. Ал ракеталар албетте баягы өтө кооптуу. Анан бүгүнкү күнү Ирандын өнөктөштөрү көп. Бүгүнкү түз өнөктөшү Орусия, дагы бир стратегиялык өнөктөшү Кытай, дагы кошумча өнөктөштөрүн санап чыксак, бул деген баягы Ирандын проксилери, Йемен, ошо хуситтери жана Хезбалла Ливандагы, жана ошол Хамас Газадагы, андан сырткары дагы Иракта Фатх деген кыймыл бар. Иракта бир нече ушундай кыймылдар бар Ирандыкы. Жана негизи бүгүнкү күнү расмий эмес түрдө Тажикстанда Ирандын ушундай өнөктөшү катары таанылат. Албетте бүгүнкү күнү ушул Иран алар менен соода кылганда курал алмашууга кандайдыр бир мындай мүмкүнчүлүгү бар деп атап атышат да эсептчилер. Анан ушул ракеталарды карасак, Фатх 360 деген эмне деген ракета? Кеддар 1401 аскердик машыгуусуна биринчи жолу учурулган, сыналгандан кийин 2020 жылы АКШ базасына, Ирактагы түшүрүлгөн, Аль-Асад авиабазасына. Анын өзгөчөлүгү эмне? Ал деген өзү мындай кичинекей баягы жүк ташуучу унааларга жүктөлө алат дагы. Ар бир ракета өзүнчө автономдук контейнерге салынат. Ал автономдук контейнерди жеңил алмаштырса болот. Мисалы үчүн, эгерде Искандер ракеталарын алса, баллистикалык, аяка атайын баягы припас жүктөөчү атайын машина керек. Ал машина ракетаны алып келет жана атайын кран менен жүктөп берет. Бул жерде болсо жөн эле ошол эле контейнерди салып коет, атайын ракета атууга даяр болуп калат. Ушул чоң өзгөчөлөнөт ушуну менен. Ошону менен америкалык Хаймарска окшош болуп калат да. Хаймарска бул чын эле атаандаш, анткени бүгүнкү күнү Американын Хаймарсы жана М203 деген системалар, ошол GMLRS деп. Алар деген ушундай контейнер менен коштолгон. Ал контейнерди үстүнө тез салып, тез учурда мындай согушка даяр турчу ракета болуп бере алат да. Ирандыкы эң кооптуусу бул деген ракеталар аябай чоң маскировкага мисалы дуушар боло алышат. Эгерде мисалы үчүн Хаймарс атайын аны алып баруучу машина, атайын дизайндагы машина салынса, аны мисалы үчүн чалгындоо дрондор көрүп тааныйт, тез аны атууга жеңил болот. Бул болсо жөнөкөй жарандык жүк ташуучу кичинекей машиналардын арасына эле аралашып кетет. Аны эч ким байкалбай калат, аны түшүнбөй каласың да, бул ракета качан фронтко келгенин түшүнбөй каласың, таппай каласың. Аны чалгындоо дрон да көрбөйт, спутник да эч ким көрбөйт да. Ушуну менен аябай кооптуу. Муну деген күнүмдүк эле ары бери жүрүп аткан жүк ташуучу унаалардын биринде ушундай ракета болуп калышы ыктымал. Анан 2021 жылы мындай расмий кызматка кабыл алынган. Иран менен Орусия бүгүнкү күнү ал кызматта ракетаны колдонот.
жана негизи Aerospace Industries Organization деген Иранда уюм бар, ал аны чыгарат. Анан жалпысынан 1400 дана чыгарылган деп атат. Расмий эмес маалыматтар боюнча андан көп чыгарып жатат. Жана ушул Орусияда Елабугада мисалы үчүн дрондорду, шахеттерди герань деп, Тегерань деп чыгарып атышса, ошол Фатх ракеталарындагы жакында ушул чыгаруучу жайларды Каспий жээгинде коюшу ыктымал деп айтып атышат да. Анын мүнөздөмөлөрү: салмагы 787 килограмм, анын баягы мындай башкы аскер башы, бул деген аскер башы боеголовка, кантип которсом ошол жерде взрывчатканын мындай веси 150 килограмм, 300 килограммга чейин деп айтылат. Анын ылдамдыгы 3-4 мах, бул деген 1 мах 920 километр саатына. Ошол демек ошо 2,5-3 километр саатына чейин жетет да анын ылдамдыгы. Албетте мындай ракетаны ПВО менен түшүрүш өтө кыйын болот. Анын узундугу 5 метрден ашык, атуу аралыгы 30 километр түз. Эгерде баягы атайын дрондордун же спутниктердин жардамы менен атайын мындай максат тандап атса, анда 116 километр, орточо алганда 120 километрге чейин ата алат да. Анан тактыгы 30 квадрат метрге чейин жетет. Бул эмнени билдирет? Бул деген анча так эмес. Хаймарска караганда арзаныраак, жөнөкөйрөөк, маскировкасы мыктыраак, бирок баягы тактыгы бир аз начарыраак да. Демек ушул баягы ракеталар көбүнчө шаарларды жана ошо шаарларда турган чептерди атака кылганга жакшы. Мындай же болбосо чоң фронт менен турган аскерлер түзүмдөрүн атака кылганга жакшы. Ал эми баягы эгерде Хаймарс менен чыныгы атаандаш болом десе, ал ракетага албетте толугу менен баягы навигация системасын өзгөртүш керек болот. Анда баягы негизи тактыгы 5-6 метрге чейин жетсе, ошондо эң мыкты деп эсептелип калат да. Азырынча 30 квадрат метр, бул деген аябай начар тактык да. Так эмес деп айтса болот. Анан негизи ошо маалыматтар боюнча мурун эле айтылып келген, 1-2 жыл мурда эле ошол Фатх качан чыккан жана колдонулгандан кийин эле айта баштаган, Орусияга жиберилет деп ушул Фатх. Анан негизи бүгүнкү күнү FDD деген ошо аналитикалык борбор бар, согуш баягы куралдарын аныктаган, байкаган, көзөмөл салган ал уюмдун айтуусу боюнча бүгүнкү күнү ошо 73 соккуну катташкан алар жана 12 ушундай установканы байкашкан да. Бүгүнкү Украинага жеткенде Украина коптонуп атат, анткени М-дер, Искандерлер колдонулуп атат, баягы чегарага таштоо үчүн ракетаны. Эмди армиялык ишке колдонуп туура эмес деп көрүп атат Орусиянын башкармачылыгы, ошон үчүн Фатх ракеталарын алып туруп ошол фронтто колдонуп башташат. Ал эми Искандер-Мдер шаарларга учат да, Украинанын шаарларына учат. Украиналыктар ошондон аябай коптонууда, аябай ушундан коркууда, анткени негизи маскировка менен алып барылган Фатх ракеталары аябай чоң согуш майданында сюрприз болушу мүмкүн да ошо Украина армиясына. Анан ага кошумча дагы Украинага Орусиянын аскер күчтөрүнө КНДРдин ракеталары көптөн бери жеткирилип келет дейт. Бул деген Хвасон 6 ракетасы. Бул деген Советтер Союзунда ушуну СКАД деп аташчу да. Негизи Хвасон бул деген баягы Р-17 деген Советтер Союзунун ракетасы. Ал ракета Эльбрус деп аталган, бирок баягы НАТО СКАД деп аталган да. СКАД ракеталары бир кездерде аябай чоң мындай чыңалууну пайда кылган, жакынкы чыгышта, анткени СССР аябай көп көлөмдө ушуну жеткирген болчу. Анын сапаттарын алсак, ошол Хвасон мисалы үчүн мотор суюк баягы топливо менен учат. Бул деген ракеталык топливо суюк болгондуктан аябай уу болгондуктан муну баягы тейлөөш аябай кыйын эле да, аны аябай кооптуу. Анын операциялык диапазону 600 километрге чейин учат. Максималдуу ылдамдыгы 5 махка чейин учат, аябай тез ракета. Анан анын жеткирүү системасы, жетектөө, ал деген инерциялык система, бул баягы Экинчи дүйнөлүк согуштагы Фау-1 ракетасындагыдай эле да, же Фау-2 деген баягы ракета самолеттогундай эле. Ал жерге баягы атайын параметрлерди киргизип койсоң, анын компьютер эчтеке кереги жок, инерциялык система менен өзү эч кандай башкаруусуз, эч кандай байланышсыз учуп барат да, баллистикалык түрдө. Анан негизи ошо парадда көрсөтүлгөн Түндүк Кореяда негизи акыркы 30 жыл ошол иштелип чыгат. Анан
жакында ушул Украина аскерлеринин айтуусу боюнча Воронежде ушул Хвасон 6 ракетанын складын жок кылдык дейт. Аякта аябай жаман мындай жардыруулар болду өткөн жуманын башында. Ал 1-2 күн ушундай 3 күнгө чейин ошол склад күйүп атты, детонация болуп атты. Ал боюнча расмий дагы маалыматтар тактады да ушундай нерсе болуптур деп. Акыркы согуш майданында абалын карасак, Орусия менен Украинанын негизи Украина Покровского контратака кылды. Ал деген алгачкы жолу Покровскдон орус армиясы токтотулду дагы. Анан байкаганы боюнча орус армиясы резервтерди жыйнап, жана Покровскдон башка жерден эң мындай согушка жөндөмдүү аскерлерди тартып, жана балким ушул Иран ракеталары менен куралданыппы, өзүнүн жорутулуун Курск областынан баштады, контратака баштады алгачкы жолу. Ал контратака аябай катуу өтүп атат жана азыркы учурда болуп атат. Анан ал жерде жаңы тарыхта алгачкы жолу маневрдик согуш, эки тарап тең маневрдик согуш колдонуп атат деп айтылып атат. Бул деген эмне? Бул деген мобилдик группалар бири-бирине чабуул жасап атышат. Мисалы үчүн Украинанын мобилдик группасына Орусиянын мобилдик группасы келип кол салганда, Украинанын мобилдик группасы Украинанын баягы коргонуу рубежтерине качып кетти. Ошону менен баягы башка чек-аранын башка бир 30 километр, 10 километр аралыгындагы чек-араны бузуп кирип, кайра ошол жерден кайра Орусиянын мобилдик тобун кесип алганга ушундай атака кылыптыр да. Ушул атакалар азыркы кезде албетте азыркы болуп аткан согуш бул чоң сыр. Мен ойлойм 1-2 күндүн ичинде кайра ушул жаңылыктар чыга баштайт. Кандай жыйынтык болду, кимди утту, кандай иштер өттү деп. Бирок КАП менен атуулар аябай катуу күчөдү да 2 күн мурда. Ошон үчүн бул даярданууда бул азыр баягы Украинанын аскерлерин Курсктан сүрүп чыгарууга ушундай кандайдыр Орусиянын аракеттери болуп жатат. Украина бирок жеңилбестей болуп атат. Бирок бир четинен дагы ошо көрдүңөр өзүңөр, Камала Харрис менен Дональд Трамптын дебатынан Камала Харрис утту. Бирок бул деген чын эле Камала Харрис утат дегенден эмгичекти билгизбейт. Аны выборщиктер четишет Америка Кошмо Штаттарынан. Камала Харрис жакшы келатат. Бирок Камала Харристин мисалы үчүн Владимир Владимирович Путин колдоду, айтты, бул деген кишиге утса биз аны менен иштей алабыз деп айткандай болду. Биз Камала үчүнбүз деп айтып койду. Бул эмнени билдирет? Бүгүнкү күнү ушул чын эле Байден Украинаны баягы тез колдобой жатат. Колдоо берип атса дагы бүгүнкү күнү өткөн эле 2 жыл мурда Конгресс макулдугун берген $6 миллиард Байдендин колунда. Эмгичекте ал ушул акчаны Украинага бере элек. Кармап жатат да негедир. Ошол акчанын негизи максаты ошол Украинага берүү болчу. Анан бүгүнкү күнү ошол Украина Курскка Америка Кошмо Штаттарынан уруксат сурабай киргенден кийин ага берип аткан мисалы үчүн жардам солгундады. Бүгүнкү күнү ошол Украинага келип жаткан курал жарактар жетиштүү эмес болуп калды. Кайра азыркы тапта, ошол тапта Орусия контратака кылып атат. Орусиянын жеңиш шанстары көп. Бирок азыркы кезде эң кызыктуусу Украина эсине келгендей мобилизацияны өткөрдү. Расмий эмес маалыматтар боюнча 800 000 кишиге чейин баягы аскер кызматына киришти. Дагы кошумча 400 000 кишиде үйрөтүлүп жатат. Анан кошумча дагы Украина өзүнүн ракеталарын, дрондорун өндүрүшүн жөнгө салды. Азыркы кезде эл аралык инвестициялар тартып, алар ушул өндүрүштү өзүнүн өлкөсүнө баштады. Жеңүүгө же болбосо жеңилиште чоң жоготууларга учурабоого Украинанын бир гана жолу бар, бул ички мобилизация. Демек, ушул согуштун 3-жылына бараткан убакта Украина ички мобилизацияны, ички баягы бириктирүү, ушул жанданууну иштете баштады. Ошон бирге Орусиянын армиясы дагы аябай оор абалда болгону менен Орусиянын аскер күчтөрү, өндүрүшү, экономикасы бүгүнкү күнү нефт арзандап атат, $70 болду брендке бир баррелдин баасы. Бул бүт нерселер Орусияга да катуу басым кылып атат. Орусия да кыйын заманга учурап атат. Бирок баары бир Орусия менен Украинаны салыштырса, мобилизациялык ресурс боюнча жана экономикалык мындай мүмкүнчүлүктөр боюнча баары бир ошо Орусия алдыда десек жаңылышпайбыз да. Ошон үчүн эмгичекте Украина жеңилиштин астында болуп жатат да, жеңилиши ыктымал. Ошон үчүн жаңылыктарды мындан ары байкайлы. Эгерде бизнес пландоону үйрөнгүңүз келсе, бизнес план жазып өзүңүздөр эле эч кимдин көзүн карабай дегендей, ошо базалык бизнес планды жазуу жөндөмдөрүн, ыкмаларын уккуңуз келсе, атайын сиздерге видео курс жаздыргам, автордук меники. Могу QR код менен кирип катталып коюңуздар, андан ары почта менен жазышып, анан ошол видео курсту карап койсоңуздар болот. Анан аягында тест болот.
ошону эгерде жакшылап мындай карап бир эмес бир нече жолу угуп анан ошол уккан нерселерди практика жүзүндө жасап көрсөңөр анда бизнес планды жазганга үйрөнөсүздөр да. Ошол эгерде каналды колдойм деген ойлоруңар болсо, ошол QR код менен кирип колдоп койсоңуздар болот. Мисалы үчүн ошол каналды негизи сиздер каржылайсыз да. Просмотр менен каржылайсыз, подписка менен каржылайсыз. Эгерде сиздерге жакса, бул каналдын пайдасына тиет да, акчалай деле жардам берсе болот. Анда эмесе, эмки видеолордон көрүшкөнчө.